Заман талабына ылайык учурда жеке менчик бала бакчалардын саны көбөйдү. Бүгүнкү күндө алардын саны 400дөн ашат. Молодцы. Я звук Л. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык жеке менчик бала бакчаларды жана кардиохирургиялык багыттагы жеке менчик медициналык мекемелерди киреше салыгынан, сатуудан алынуучу салыктан, жер салыгынан жана кошумча нарк салыгынан бошотуу каралган. Албетте жаңы мыйзамдын негизинде бала бакчаларга болгон акы мурдагыга салыштырмалуу 35-40%га чейин арзандашы күтүлөт. Бул ата-энелер үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк, кубанычтуу кабар болуп жатат. Мындай салыктык жеңилдетүүлөр көптөгөн жаш ата-энелерди кубантты. Бишкек шаарынын тургуну 3 уулдун энеси Эльвира Өмүрбекова 3,5 жаштагы уулун мамлекеттик бала бакчага берүү үчүн 1 жылдан ашык убакыттан бери кезекте турганын айтат. Жакшы болмок, балдарды жакшы карашмак, монтип 60 кишиден турбайт болчубуз очередтерде. Берип коймокпуз, 1 жылдап күтпөйт болчубуз, тааныш салбайт болчубуз. Жакшы эле болмок да, ата-эне үчүн жеңилдик кылмак. Арзандатса. Маалыматтар боюнча өлкөдө жалпысынан 2ден 7 жашка чейинки 700дөн ашуун бала болсо, алардын 17% гана бала бакчага барат. Эми жаңы мыйзамдын негизинде республика боюнча 418 жеке менчик мектепке чейинки мекемелер жана 2 кардиохирургиялык багыттагы жеке менчик медициналык мекеме айрым салык төлөмдөрүнөн бошотулат. 2,5 миллион сомго салыктан биз жоготууга учурабыз да, мындайча айтканда. Бул республика боюнча көп деле эмес. Эгер биздин өлкөдө мектепке чейинки балдар бакчалардын азыркы күндө өтө эле жетишпей атканына караганда, бул балдар үчүн 2,5 миллионду башка источниктерден тапсак дагы болот. Азыркы күндө эки эле ушу кардиохирургиялык жеке менчик операция жүргүзгөн жеке менчик медициналык уюмдар бар. Булардан салыктан азыркы күндө эсептегенде анчайын деле дээрлик деле жоготууга учурабайбыз. Мыйзам мектепке чейинки билим берүү уюмдары жана кардиохирургиялык багыттагы жеке менчик медициналык мекемелер тарабынан кызмат көрсөтүү тармагындагы ишкердикти колдоону көздөйт. Гүлшан Кулматова, Бекназар Ширмамбетов, Коомдук, 1 канал.